Айтбөө Самарбекованын өрнөктүү жашоосуна жана эң алгачкы мезгилден бери мыкты эмгеги менен баркталган ишмердигине байланыштуу 70 жыл, 45 жыл деген маарике кубанычына баарыбыз ортоктош болуу менен арыбаңыз, бар болуңуз, бардык жагынан үлгүлүү, үзүрлүү устатыбыз деген урматтоо сезимибизди чын пейилден айтылган ак тилегибизди билдиребиз. Адам эмгеги менен көрктүү дегендей, кесиптештериңиздин каалоосу сиз жогорку сыйлыкка ар дайым сый урмат көрсөтүүгө татыктуу да, барктуу да, бактылуу да адамсыз. Эми бул китепканалык кесипке мен кандайча келип калдым? Китепканачылык кесипке келүүмдүн жолу узак болду. Анткени бала кезимде, айылда өскөн мезгилимде көп нерсе менен алектенер элем, көп нерсеге кызыгар элем. 1973 жылы биздин Фрунзе шаарындагы Маяковский атындагы кыз келиндер институтунун филологиялык факультетинин китепкана таануу жана библиография бөлүмүнө келип кирдим дагы окуп бүтүрдүм. Ал кезде институтту бүткөн мезгилде атайын багыттама менен Кыргызстандын региондоруна иштөөгө жиберип койчу эле. Мен ошентип Нарын шаарындагы областтык китепканага барып иштеп калдым. Менин тилегим ушу ал кездеги республикалык мамлекеттик Чернышевский атындагы китепканага иштөө эле. Ошентип бул китепканага орношуп калдым. Анан орношкондон кийин албетте бардык стадияларынан өттүм. Жөнөкөй китепканачы болдум, сектор башчысы болдум, бөлүмдүн башчысы болдум. Айтор теорияда окугандарымдын бардыгын тең практикага байланыштырдым. Ал мезгил ошо 1978 жыл эле менин алгачкы китепканада иштеп калышымда мен суктанган, мен ошолордой болууга аракеттенген бир топ улуу кесиптештерим бар эле. Өзгөчө булардын ичинде мен Варвара Петровна Кузичева дегенди абдан сыйлар элем. Мен ошондой китепканачы болсом деп өзүмдү өзүм даярдачу элем да. Ошон Варвара Петровнанын деңгээлине жеттимби, жеткен жокпу аны айта албайм, бирок мага өмүр бою ал маяк сыяктуу болуп кала берди. Улуттук китепкананын мурда болуп көрбөгөн кол жазмалар фондун уюштурдум, аны калыптандырдым. Электрондук система боюнча 25тен ашык ата мекендик китептерди тартып алып, аны жаңы технологиялардын жардамы менен окуганга даярдоого мен дагы кириштим. Мен жаштарды ушу биздин улуттук китепканага келип иштеп берүүсүнө чакырат элем. Анткени эгер китепканада иштеп кала турган болсо, алар өмүр бою эч качан өздөрүнө өкүттөө болбойт. Китептин тарбиялык мааниси абдан чоң. Китепти көп окуган киши, китепти сыйлаган кишинин жүрөгү таза болуп, эч качан жамандыкка барбайт, жана да башкаларды ошо жакшы иштерге баштап берет да, баштап дайыма жетектеп жүрөт.